Андан кийин анан хироганадан кийин анан жана иероглифтер чыгып атты. Маселе бул жерде япондордун менен кыргыздардын өнөктөштүгү, өз ара жана сөздөрдүн сиңиши, анан мындай бири-бирине болгон сөздөр, мисалы тозоку десе тигилер да тозок. Хулиган баланы айтат да. Тозоку деппи? Тозоку деп. Япондор. А бизде деле ошондой. Бейбаш баланы айтат экен да, тозоку. Тентек, тил албаган баланы. Тентекти. Тил албаган да. Тигилерде тозоку деп коет. Бизде тозоку дейбиз. Ушул сыяктуу да. Эми сөздөр көп. Анан кыргыздардын генетикалык жагынан дагы биз япондор менен көбүрөөк сиңишип мындай алака түскөн экенбиз да. Ошол эле учурда корейлер менен дагы. Мисалы үчүн Хусейин Исаевич бир жолу барып калдым дейт. Профессор да. Билем. Тиги Кореяда бир иштери болуп, семинар болуп, ошол жака барып катышып калдым. Анан ошондо корейлердин бир канчалары мага келип айтты дейт. Силер биздин 30%биз кыргыздардан турат. Ошентип айтыптырбы? Ошентип айтыптыр. Анан ошону айтып жазып келди тиги иш. Айтып келип, бул тарых музейинде болгон конференцияда ошону айтты да. Бир канчанчы кылымдарда бир чогулган, бир болгонбуз. Демек ушундай болуптур. Биз өз ара сиңишиптирбиз. Демек не только япондор менен, корейлер менен, кытайлар менен. Кытайды Такай жанагындай тиги бийлеп келе турган болсо, үчтөн жүргүзүп келген. Алар менен дагы кыз алышы, кыз бериши болду. Кийинчерээк бул 6-кылымда арабтар менен, европалыктар менен, орустар менен, жана обойне деп атпайбызбы? Адам ата обойне. Эмне үчүн адам атанан обойне деп айтып атабыз? Аны бул еврейге алып барып такап атышат. Жок, бул кыргызча эле. Адама деген сөз ата, ата-аме деген сөзчү, ата-аме. Бул домбулата деген сөздү билдирет. Домбула деген эмне ал? Домбул. Ал эмне домбул? Добулчу, жана мөндүр, чоң мөндүр. Мөндүрдүн чоңулугу. Мөндүрдү, жана чоң мөндүрдү домбул деп коет, анан добул деп да коет. Добул уруп деп айтат го. Ошо ата, аме. Экөө кошулган атам болуп атпайбы? Атам. Адам ата. Адам ата күн теңири. Анан анын обо эне, анан кийин аркар эне, анан майрам эне, анан кийин тиги бабул эне деген зайыптар болгон да. Мына ушул төртөөнүн кыргыздардын салабаган чоң династиялар кетип атпайбы? Тиги жерде эмне үчүн тиги орустар Эва деп айтып атат? Значит, орус аял болгон. Муну тана албайбыз. Европалыктар да башка мамлекеттин илимпоздору ушинтип айтат. Демек бир аял орус аял болгон обени. Эмне үчүн анан ошол жерде адам ата төрөлгөн жер? Төбөдө. Бул Темиралы Кунашевдин китебинде же болбосо тиги Кур'ан-ы Каримде жазылып турбайбы? 38 жок, тиги 19-сүрө 30-аятта адам атанын төрөлгөн жери, төбө жери, саян тоонун этеги, төбө өрөнү деп айтылып атат. Ошол жерде адам ата төрөлгөн деп айтып атат. Демек адам ата төрөлгөнгө чейин эле төбө деген жер, төбө деген эл болгондугу тууралуу маалым болуп атат. Муну Куранда, Библияда аныктап берип атат бизге. Туурабы? Вот ушундай. Рахмат. Мен эми тарыхты айта берсем кечке чейин Ой, океанда. Эртеңге чейин деле айта берем. 7 күн 7 түн айтсаң да жетпейт да. Көп. Өтө. Ушундай. Жана 40 күн манас айтса да түгөнбөгөн дегендей. Ушундай болот. Түгөнбөйт ал. Ошол эпос как раз ошо манас тетиги биздин доорго чейинки 2-кылымдан бүгүнкү күнгө чейин Оозеке айтып келгендиги ошондон болуп атат да. Бул зор тарых болуп атат да. Анын урпактарынын тарыхы. Бирок бул жерде биз бир нерсени эсепке алышыбыз керек. Биз ошол оң терс каарман экөөнү тең алып жүрүшүбүз керек. Манаста деле айтып атабызбы, Коңурбай деп. Азыр деле ошону айтышыбыз керек. Себеби ал дагы зор тарыхты жараткан учурунда. Конечно, терс образды жаратып атат. Биз
кандайдыр бир каршылыктар болгон, өйдүлдүү болгон, душмандыктар калтырып койгон кыргыздар кутумдуктарга. Ошонун кесепетинен өзүрө чабышып кетишкен. Атак ал тарыхты да өзүнчө качса, ошол Кытай урусунун, кара Кытай урусунун тарыхы. Ой, жатырда. Ал жакты изилдеген да ким керек да? Изилдеш керек өзүнчө. Ляу жана северный ляу, южный ляу деп, западный ляу дейт. Ошо ляунун баары кыргыздарга таандык болот. Жузандар деп атат, солтолорго таандык болот. Мына мен иликтеп аныктама, ушундай аныктама бердим. Аны которуп, жазып, айтып, анан ошондон ушундай тарыхый маалыматтар чыгып атат да. Кожо Шакет тиги Плоских менен ким бул тарыхка төңкөрүш жасадың деп китепке киргиздиңизби? Китепте бар. Киргизип койдуңузбу ошо пикирлерин? Пикирлери. Ошо кезде эле кирген да, мындан 20 жыл мурун. Жазылып, пикирлери жазылган илимпостор. Ал кишилердин пикирин өздөрү кандай болсо ошондой киргизет. Ооба. Сонун аке, сонун. Өтө өмүрүңүздү абдан маңыздуу, башыңызды өйдө көтөрүңүз аке. Өмүрүңүздү абдан маңыздуу өткөрүптүрсүз. 20дай, бери жагы 20 том, дагы чыкпаган кагаздарыңыз жатыры. Сүйлөй турган сөзүңүз аттын башын кой берсе 4 ай жөн эле сүйлөйсүз бери жагы. Туурабы? Бир атты, бир уруунун атын айтып койсо, мисалы жөнөкөй эле солто деп койсо, аны бир 8 саат сүйлөп бересиз. Бери жагы. Рахмат аке, рахмат. Бул тартып жатканын себеби кийинки муун көрсүн деп атам да. Кийинки муун көрүп, азыр каалаган тилге которуп койсоң болот, жана искусственный интеллект менен. Анан кийинки муунга да мен айта турганым болуш керек да. Мына Кожо Шакени колумдан келишинче китебин чыгара албасам да, мына ушинтип видеого тартып силер үчүн көрсүн. Айтып коңуз.